Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов Москва шаарында кырсыкка кабылган чыңгызды биз көңүл сыртында калтырбайбыз. Саясий партия адвокат жалдоо жана каржылык колдоо көрсөтүүнү колго алышты. Үстүбүздөгү жылдын 16-июнунда Москва шаарында Анарбек уулу Чыңгыз аттуу жараныбыздын жумуш учурунда кырсыкка кабылып, капысынан жол чекесиндеги адамдарды унаасы менен коюп кеткендиги бүгүн массалык маалымат каражаттары аркылуу кеңири тарап, Анарбек уулу Чыңгыз ушул тапта камакка алынып, сурак иштери жүрүп жатат. Кырсык болгон күнү Чыңгыздын апасы Зумраткан Мунабаева дароо Москва шаарына жөнөп кетти. Замандаш саясий партиясынын маалымат бөлүмүнүн билдиришкендей, учурда партиянын Россия Федерациясы боюнча өкүлү Акбар Маразыков жана Москва шаары боюнча өкүлү Марат Исаевдер адвокат жалдоо жана каржылык колдоо көрсөтүүнү колго алышты. Ал эми партиянын төрагасы Жеңиш Молдокматов Чыңгыздын бир тууган агасы Алмаз менен жолугуп финансылык жактан көмөк көрсөттү. Партиянын төрагасы Жеңиш Молдокматов билдиргенде, кырсыкка кабылган Чыңгыздын иши көңүл сыртында калбайт жана Чыңгызды бул оор акыбалдан чыгаруу үчүн замандашчылар болгон аракеттерин жумшашмакчы. Булак Вести Чекиткейжи биздин каналга катталууну унутпаңыздар.